урматтуу эне эже карындаштар, ушуну кыска истигфар жаттап алгыла. Астагфируллаха ва атубу илей. Ушуну 100 жолу. Мааниси, мен Алла Тааладан кечирим сураймын. Күнөөлөрүм көп. Эски күнөөлөрүм бар, жаңы күнөөлөрүм бар, чоң күнөөлөрүм бар, кичине күнөөлөрүм бар, билип билбей кылган күнөөлөрүм бар, атайлап кылган күнөөлөрүм бар, ашкере кылган күнөөлөрүм бар, жашыруун эч кимге көрсөтпөй кылган күнөөлөрүм бар, өзүм жалгыз кылган күнөөлөрүм бар, жамаат, коомчулук менен кылган күнөөлөрүм бар. Я Алла, мен күнөөлөрүм көп экен. Мен сенен кечирим сураймын, я Алла деп. Жакшы ишти буйрукту аткарбай койгон дагы күнөө. Тыйган нерседен тыйылбай койгон дагы күнөө. Я Алла, мына балагаттан бери намаз окушум керек эле. Балагаттан бери өзүмдү таква кармашым керек эле. Менде канча деген кемчилдик каталар бар. Ошон үчүн тооба кылып атабыз. Не деген тооба? Астагфируллаха ва атубу илей. Урматтуу эне эже карындаштар, ушуну кармаңыздар. Бекем кармаңыз. Өзүңүздү кичине кармап туруңузгу. Интернетти ачып алып эле саарлап туруп эле сразу телефонду кармабай, туруп туруңуз. Бир жарым саат зикир кылыңыз, анан телефон качып кетпейт. Анан ачып бересиз анан телефонду. Жарым саат. Үйдүн иши деле кеч эчтеке болбойт. Саарлап багымдатка туруңуз, жарым сааттан кийин анан ишти баштаңыз. Биринчи дарат алып келип эле, сразу намаз, андан кийин зикирлер. Зикирлер. Мынакей азамда кыска нуска Алла Таала Куранда мындай дейт. Имандуулар, силер Алла Таалага чын тооба келтиргиле. Тообатан насух деген бар да. Тообатан насух деген не? Угуп алыңыз жакшылап. Хасан Басри рахматуллахи алейхи айтат, кайсы күнөөнү жакшы көрөсүң, ошону жек көр дейт да. Мына тообатан насуха. Жакшы көргөн күнөөңү кээ бир адамдар гыйбатты жакшы көрөт, текеберликти жакшы көрөт, керсейгенди жакшы көрөт, көрө албаганды, жамандаганды жакшы көрөт, арам нерселерди, музыканы жакшы көрөт, бийди жакшы көрөт, алдаганды жакшы көрөт, арам нерселерди жакшы көргөндөр толтура. Арам, ошо күнөөлөр, жакшы көргөн күнөөлөрүңү жек көр, ушу таубатан насуха. Анан кийин ошо жек көрүп атасың, кийин эске келип калса, дароо истигфар кыл. Таубатан насуха деген ушул. Кийин алхамдулилlah, ал ошол күнөөнү мен тооба кылып таштадым дейсиз. Түп тамыры менен бул арамды мен таштадым, бул арамга мен жакындабайм. Бирок шайтан да бир күндөн кийинби, бир жумадан кийинби эске алып келиши мүмкүн да. Мурунку күнөөң эсиңде барбы депчи. Ошондо дароо истигфар кылыш керек. Не кылыш керек? Астагфируллах, астагфируллах, астагфируллах. Ким ушинтип жүрсө, таубатан насуха болот мунукучу.